لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың өмір баяны туралы сабағымызды оқуны улантабыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сирасын оқу үйрену бұл фарзы кифая. Үмметтің içinde бұл илімді оқып үйрете тұрған адамдар болса, жетішті. Әрбір инсан үшін парзы айын емес, бирок әрбір мұсылман кişi Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты, исмі Мұхаммад екенін, жана Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ислам динін алып келгенін, мынау ушул рисалатты адамдарға жеткиргенин, жана Аллахтың елчisi екенін әрбір мұсылман кişi билип, ишенип, иман келтирүүсү важип болуп саналат. Мынау ушунчалык өлчөмдө әрбір мұсылман кişi билүүсү фарз айын, парыз болуп саналат. Эми Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың ата теги туралы айта турган болсок, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мухаммад ибн Абдилlah ибн Абдимутталиб ибн Хашим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың атасы Абдулла екен. Ал эми чоң атасы Абдулланың атасы Абдулмутталиб екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Курайш урусунан болгон. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың ата теги бұл Қадыр Барктуу урудан жана Қадыр Барктуу тектүү адамдардан болгон. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдын ата теги тууралуу айта турган болсок, Имам Бухари рахимахулла риваят кылган хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдын 21 атасы тууралуу Сахих Бухарида айтылган. Ошол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдын атасы болгон Абдулладан тартып, ошол 21 атасы Аднанга чейинки ата теги тура сахих риваят болуп саналат, алымдардын иттифак бир пикирине көрө. Ал эми Аднандан жогорусу Адам алейхиссаламга чейинки болгон риваяттарда ата теги тууралуу алымдардын ортосунда хилаф өтө көп. Аднандан Ибрахимге чейинки, Ибрахим алейхиссаламга чейинки болгон ата тегинде хилаф, мындайча айтканда хилаф бар. Жана Ибрахим алейхиссаламдан Адам алейхиссаламга чейинки болгон ата тегинде болса, хилаф көбүрөөк болуп саналат. Аднандан Ибрахим алейхиссаламга чейинки болгон ата тегине караганда. Кыскасы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын атасы Абдулладан тартып 21 атасы Аднанга чейинки болгон ата теги бул алымдардын жалпы ошол иттифак бир пикирине көрө сахих болуп саналат экен. Ата теги тууралуу келген ошол санжыралар баяндамасы туурасында. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам Курайш урусунан болгон, Курайш урусунун Бани Хашим урусунан болгон. Эми Курайш Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын кайсы атасы Курайш деп аталган деген маселеде алымдар ортосунда талаш тартыш бар. Кээ-бир алымдар Курайш бул Фихр ибн Малик болсо, ал эми кээ-бир алымдар болсо Надыр ибн Кинана Курайш бул деп айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын ата теги өтө Кадыр Барктуу тектүү адамдар болгон. Пайгамбарлардын баарысы ата тектүү, кадырлуу, мындайча айтканда Кадыр Барктуу адамдардан чыккан. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын төрөлүүсү тууралуу айта турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын апасы Амина, атасы Абдулла болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам энесинин ошол боюнда болгон кезде атасы дүйнөдөн өтүп кеткен. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам жетим абалда бул дүйнөгө келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам жетим болгон. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын атасы Абдулла жана апасы Амина. Мына ошол нерсени жакшы билип алайлы. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам төрөлгөндө энеси, апасы мындайча айтканда 3 күн, кээ-бир риваяттарда 4 күн, кээ-бир риваяттарда 1 апта эмизген дейилет. Андан кийин Абу Лахабтын чорусу
Суайба емізген деп айтылынады. Андан кейін Суайбадан кейін арабтардың адатына көрі арабтар балдарыны қыштақтардағы, чөлдердегі адамдарға ошол жерде бала емізіп, тарбиялаған, бала емізген аялдарға беріп, балдарын еміздірішчі. Алардың бұл адатының себебі балдары таза араб тілінде сөйлесу үшін, жана арқандай жаман оорулардан алыс болусы үшін, жаман оорулар менен ооруп калбоосу үшін ошол чөлдөрдөгү, кыштактардагы адамдарга берип балдарын эмиздиришчү. Жана ошондой эле чөлдөрдө, кыштактарда ал жерлерге жат адамдар аз келет. Мындайча айтканда жат адамдар келбейт. Ал эми Мекке ошол шаар болгондуктан бул жерге сырттан жат адамдар көп келет, жана тилдин бузулуусуна, тилди ар кайсы тарапка бурулуп кетүүсүнө себеп болот бул нерсе. Мына ошондуктан алар таза араб тилинде сүйлөсү үчүн, таза араб тилинде балдарын тили чыгуусу үчүн ошол кыштактардагы, чөлдөрдөгү адамдарга берип балдарын эмиздиришчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды 4-5 жашына чейин эмизген аял Халима Саадия, Халима бинти Абу Зуайб ас-Саадия болот. Бул Бани Саад урусунун аялдары кургакчылык болуп, бала эмизүүнү талап кылышып Меккеге келишет. Кээ бир риваяттарга көрө Халимадагы бир эшегине же төөсү минип, ошол баарынан артта калып кетип, эшеги арык болгондугу себептүү бала талап кылып, анан Меккеге келет. Бала эмизиш үчүн. Анан келсе, бала калбай калган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы сунушташат ошол келген аялдарга, бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим болгондугу үчүн андан баш тартышат. Анан Халима дагы алгач аргасыздан, мындайча айтканда макул болбой, ичи жакшы жылыбай, бул жетим болсо кантибан буга төлөп бере алар экен, ким муну өз кепилдигине алып, мен эмизе турган болсо, муну ким өз кепилдигине алып бир нерсе берер бекен деген максат менен, мындайча айтканда үмүт менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эмизүүгө макул болот. Мына караңыз, мына ушул жерде чоң бир мужиза бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды колуна алуусу менен ал аялдын көкүрөгүнө сүт келди. Жана төөсү сүткө толду, желини сүткө толду. Жана арык болгон эшеги, баарынан артта калып келген эшеги баарынан алдыга озуп кетти. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына заты барган жерде береке болду. Халиманын үй бүлөсүнө береке келди. Койлору бир от өспөгөн, мындайча айтканда кургакчылык болуп, от өспөгөн жерлерде оттоп келсе дагы, желиндери толо келет болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бани Саад урусунда турган кезде көкүрөк жарылуу окуясы болуп өттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Халиманын балдары менен, жаш балдары менен ойноп жаткан кезде Жебраил алейхиссалам келип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чалкасынан, ошол жыгытындача чалкасынан жаткырып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүн ачып, аны алтындан болгон идиште замзам суусу менен жууп, аны хикмат жана иман менен толтуруп койду. Аны көргөн жаш балдар коркуп кетип, Халиманын алдына барышты. Халиманын алдына барып, ошол агам Мухаммадты, агам Курайшты, ошол агам Мухаммадты бир нерсе кылышты, өлтүрүштү деген кабарды беришти. Анан алар чуркап келишсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өңү кубарып кеткен эле, жүзү кубарып кеткен эле. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул абалынан Халима коркуп кетип, анан кайра апасына алып келип тапшырды. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көкүрөк жарылуу окуясы бул чыныгы түрдө болгон. Алымдар айтышат, көкүрөк жаруу окуясы, мына көкүрөгүн жарылып, шайтандын үйүлүш насибеси алып ташталуусу, жана жүрөгү замзам суу менен жуудурулуп кайра ордуна коюлуусу, бул акыйкый түрдө болгон, маанавий түрдө болгон эмес. Аллахка бардык нерсе жеңил. Жана биринчиси мына ушул Халиманын колунда эмизилип жатканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көкүрөгү жарылды. Экинчи бир окуя Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Исра Мирадж окуясында Аллах Тааланын алдына чыгуудан алдын ошол көкүрөгү жарылынган деп дагы бир риваят келет. Бул дагы сахих риваяттардан болуп саналат. Жана Ибн Хаджар рахимахулла дагы үчүнчү бир риваятты келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көкүрөгүнүн жарылуусу тууралуу. Ал ошол пайгамбарлыгынан алдын 40 жашка толгон кезде болгон деп айтылат. Бирок бул анык экендиги, сахих экендиги
ачык далилденген эмес. Анас радиаллаху анху айтат, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көкүрөгү жарылып кайра ошол жер мындай тигилип сызылып тургандыгын мен көрөт элем дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бани Саад урусунда болгон кезде мына көкүрөк жаруу окуясы болуп өттү. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлүүсү тууралуу дагы кээ бир маселени айтып коюу эске түштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пил окуясынан кийин пил жылында Рабил Аввал айынын 12-нчи күнү, бир риваятка көрө, кээ бир риваятка көрө 2-нчи күнү, кээ бир риваяттарга көрө 3-нчи күнү дүйнөгө келген дейт. Тарых алымдары анык бир күндү, анык бир жылды, анык бир айды көрсөтүп бере алган эмес. Бирок алымдар ортосунда иттифак болгон маселе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмбү күнү туулгандыгы, төрөлгөндүгү анык. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн күнү анык эмес. Бир нече риваяттар бар. Ошондуктан жылында, күнүндө, айында, алымдар ортосунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлгөнү тууралуу хилаф, мындайча айтканда талаш тартыш бар алымдардын ортосунда. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү энеси менен деле көп болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол 3 күн энеси кээ бир риваяттарга көрө бир апта эмизгенден кийин Суайба эмизген. Суайбадан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бани Саад урусунда 4-5 жашына чейин эмиздирилди. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнү эмизген аялдарга дагы жакшылык кылган. Мына Хунайин казатында Халиманын кызы Шайма тутунга түшүп калган убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны азат кылып жиберген. Жана ошондой эле Суайбага Меккеде турган кезде бул аялдын исламды кабыл алганы же кабыл албаганы бул анык айтылган эмес. Кээ бир риваяттарга көрө исламды кабыл алган, кээ бир риваяттарга көрө исламды кабыл алган эмес. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аялга дагы кээде белек бекчектерди жиберип турган. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма караган, баккан атасынын чорусу, Абдулланын чорусу Умму Айман болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тарбиялап баккан аял ушу Умму Айман болот. Умму Айман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасынын чорусу болгон, атасынан мурас катары калган. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоңойгондон кийин бул аялды азат кылып жиберген. Жана Заид ибн Харисага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам никелеп койгон. Мына ушул кыскасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата теги тууралуу, жана төрөлүүсү тууралуу, жана эмизилүүсү тууралуу. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн кезде Кисранын устундары кулап, 14 устуну кулап, миңдеп жылдап жанып турган, уланып жанып турган оту өчүп калды деген риваяттар бар. Бул риваяттар сахих же сахих эместиги аллаху алам, Аллах билүүчү, ачык бир далил менен мындайча айтканда аныкталган эмес, мындайча айтканда тастыкталган эмес. Эми мындай маселелерге сира илиминде өтө каттуу каралбайт. Эгер качан өкүм алына турган болсо, же амал кылууга туура келип калганда, амал кылуу маселесинде анда бул маселелердин иснат санаттарына өтө каттуу каралат. Мына ошол кыскасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата теги өтө кадыр барктуу адамдардан болгон экен. Кадыр барктуу уруудан, мына Курайш уруусунун ошол Бани Хашимден Аллах таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таанып алган экен. Атасы Абдулла, апасы Амин экен. Чоң атасы Абдул Мутталиб. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бани Саад уруусунда эмизилинди. Эмизген аял Халима Саадия болуп саналат. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөгөндө апасы бир апта эмизгенден кийин же бир 3 күн 4 күн же бир апта эмизгенден кийин эмизген аял Абу Лахабтын чорусу Суайба болот. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бакмалык кылып, мындайча айтканда баккан аял Умму Айман Хабашия. Умму Айман болот. Атасынан мураса калган чору, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоңойгондон кийин бул аялды дагы азат кылып жиберген экен. Мына ушул нерселерди, негизги нерселерди билип алсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны тууралуу жакшы маалыматтарга ээ болгон болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, ата тегин, мына ушул өмүр жашоосун окуу үйрөнүү бул албетте динибиздеги илим жана ошондой эле шарият болуп саналат. Аллаху алам, ва саллаллаху ала Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.